Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Курулуш тармагы азыр Кыргызстандын аймагында активдүү өсүүдө. Кыргызстандын экономикасынын маанилүү тармагы болгонуна карабастан, анда дагы көп көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөр тууралуу, үйдүн сапаттуулугу жана коопсуздугу тууралуу азыр сөз кылабыз. Ал суроолорго болсо ADEX International курулуш компаниясынын жетекчиси Уларбек Бакырдинов мырза жооп бермекчи. Саламатсызбы, Уларбек мырза? Саламатсыз. Сиздердин компания ошол SIP панель үйлөрдү курганы менен белгилүү. Деги эле компанияңыздардын түптөлгөнүнө канча убакыт болду, ошол тууралуу айтып берсеңиз? Биздин компания официалдуу түрдө мамлекеттен регистрацияны биз 2013-жылы өткөнбүз. Бирок как такое компания иштеп баштаганы болсо, бул 2016-жылдан баштап, мындайча айтканда ошол SIP панель менен Кыргызстандын булуң бурчуна салып иштеп келатабыз да, буюрса. Анан бул артыбызда турган объекти деле ошол SIP панелден салынып атат, американский, канадский технология менен. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, ушул артыбызда турган үйдү Америкадан кырдар заказ болуп атат да, то есть Кыргызстанга келбей эле ошол Америкадагы үйүнүн копиясын биз Кыргызстанга салып берип атабыз да, мамасына салып берип атабыз. Ушул жылдар аралыгында Кыргызстандын кайсы аймактарына SIP панель үйлөрдү курдуңуздар? Азыркы учурда Кыргызстандын бүт эле 7 областында эмес, уже 40 районуна тең салдык деп айтсам калп айткан болбойм. Бүт эле райондорго салып атабыз, бүт эле айылдарга салып атабыз. Мисал катары бул ал бир эле үйүбүз, азыр 300 чарчы метр. Ушундай сыяктуу үйлөрдөн ушул 2024-жылы биз 150-гө чакындай салдык да буюрса. Бул SIP панель үйлөрдүн коопсуздугу тууралуу бир аз кыскача айтып кетсеңиз, өрт коопсуздугуна кандай карайсыздар? Жер титирөөдө кандай туруштук бере алат? Бул негизинен бул артыбызда турган үйдүн эле историясы менин оюмча как кепилдик катары кетсе болот. Сөйдөн ушул жерде биз 2 ай мурун эле ушул жерде 15 жыл мурун салынган кирпичтен салынган там бар болчу. Ошол тамды түп тамырынан бузуп туруп, анын ордуна SIP панелден салып берип атабыз да. То есть эмне себептен? Себеп дегенде бала өзү Америкада көп жылдан бери жашайт экен. Америкадан реалдуу практикада жер титирөө кандай туруштук берет экен, шамалга, өрткө кандай туруштук берет экенин көргөндөн кийин жана 300 квадрат метр болобу, 100 болобу кантип аз акча менен жылытып, комфорттуу жашаса болот экенин көргөндөн кийин анан апасына салып берип атат да. Анан өзүнүн Америкадагы үйүн салып берип атат. И Кыргызстандагы апасы ошол Америкадагыдай жашасын депчи. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, бул үйдү биздин кардарыбыз бизге 70 000 долларга салдырып атса, ушул эле үйдү кардарыбыз Америкада ровно 1 миллион долларга бүгүнкү күндө сатып атыптыр да. Так что 70 000 долларга Кыргызстанда Америкадагыдай 1 миллиондук долларлык үйгө жашаса болот. Ошол SIP панелден сырткары кандай долбоорлор иштелип жатат? Буюрса биз ошо жылдан жылга жүздөн ашык адамдарга үй салып берип, элдин батасын алып, билесиз го, бата алган киши иши жылат дейт. Ошол батанын алкагында, элдердин алкагында Кудай буйрса биз высотный чоң көп кабаттуу үйлөргө да кирдик. Буюрса азыркы учурда Ала-Тоо турак жай комплексин салып атабыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ал жерде да көрсөтүп маалымат айтып беребиз. Анда ошол жака баралы. Көрүүчүлөр, мынакей Ала-Тоо турак жайына келип да калдык. Ушул Ала-Тоо турак жайын курууда кандай инновацияларды же технологияларды киргизип жатасыздар? Эми инновацияларды, технологияларды шундук киргизип жибердик десек калп айткан болом. Кадимкидей эле Кыргызстанда көп кабаттуу үйлөр кандай курулса, ошондой эле курулуп жатат. Мамлекеттин ГОСТ өзүнүн стандарттары бар, нормалары бар. Ошолордун талаптарга бүт жооп берип куруп жатат да. Анан эң негизги өзгөчөлүгү болсо болгону то, что биздин здание өзү курулуп бүтүп калды почти. Анан эми сатыкка баштап атканыбыз ошол эле өзгөчөлүк болбосо, мындай эң негизги өзгөчөлүк болбосо. А так сам өзү курулуш болсо, кадимки эле Кыргызстандын нормаларына кандай куруш керек болсо, ошондой курулуп жатат. Андан тышкары да кандай артыкчылыктары, өзгөчөлүктөрү бар? Артыкчылыктары боюнча айтып кетсек, любой курулушта эң негизги эле биринчи артыкчылыгы бул локация болуп эсептелет да. То есть кайсыл жерде курулуш жайгашкан. Мисал катары Бишкек зоналарга бөлүнөт, билесиз да. Анан ошол кайсыл зонадан алсаң, ошого жараша баасы дагы формироваться этет да. Үйдүнчө сөйдөгөндө шаарга кирип кеткенге, мамлекеттик органдарга жана офис негизи эле центрга жакын болсо кымбатыраак болот да. Ал эми биздин салып аткан объектибиз болсо, так адресин айтсак, бул Жукеева Пудовкина 43/12 деген жерде жайгашкан. Ал эми ориентир катары айтып кетсек, бул Советский Ахунбайка же болбосо Советский Жантөшевдүн кесилишиндебиз да бизче. Консерватория же болбосо физкультурныйдын жанындабыз. Академия борьбы ошол жерде жайгашкан да. Анан баасы боюнча да айтып кетсек болот, өзгөчөлүктөрдүн бири катары. Баасында демократичный койдук деп айтсам
адашкан болбойм. Курулуш салынып бүтүп, уже мына азыр кызуу иштер жүрүп жатат. Кирип ичинде кыдырып көрсөтүп беребиз. Бүгүнкү күндө баасын биз $1100 коюп атабыз да, эгерде накталбай төлөм болсо. Ала Тоо турак жай канча батирге ылайыкталган? Ала Тоо турак жай комплекси бул эмеден азыркы учурда биринчи корпусу курулуп жатат. Бул жерде болсо 3 подъездден турат азыркысы. 3 подъезд, ар бир подъездин ичинде болсо 1 бөлмөлүү батирлер бар, 2 бөлмөлүү батирлер бар жана 3 бөлмөлүү батирлер бар да. 1 бөлмөлүү батирлер 40 чарчы метрден турат, 2 бөлмөлүү батирлер болсо 60 квадрат метрден, 3 бөлмөлүүлөр болсо бул 80 квадрат метрден да. Анан өзү объект болсо 9 этаж. Уларбек мырза, ошол курулуш объекттин коопсуздугу анан сапаттуулугу тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Сапаттуулугу боюнча буюрса бизде өзүбүздүн компаниянын штатында технадзор бар. Ал технадзор ошол курулуш прорабтар, строительдер менен куруп атканда ар бир этапты технадзор принимать этип, кол койдуртуп, мамлекеттин нормасына, стандартына, ГОСТуна жооп береби деп текшерип алат да. Ошентип куруп атабыз да. Андан тышкары болсо, ошентип курулгандан кийин, мисал катары бул азыр железобетонный каркас жөнүндө айтсак болот. Мына железобетонный каркас толугу менен бүткөн. Ошентип биз каркасын бүтүргөндөн кийин, ана мамлекетке да тапшырып беребиз да. Ага да мамлекетке да тапшырып бергенбиз да. Эгерде сен мамлекетке тапшырып берип атканда ошол нормасына, стандартына жооп бербей калса, сен экспертизадан өтпөй каласың да. То есть биздикин келип да текшерип кетишкен, бул анан бүт салып бүткөндөн кийин дагы мамлекеттик орган келип туруп, ар кайсы жерден мындай өзү тандаган жерден рандомдо деп коебуз го, тандап туруп, тешип туруп, ошол жерден эмелерди текшеришет да, арматураларды текшеришет да. Арматуралары бүт стандартка жооп береби депчи. Кудай буюрса биз гос экспертизадан өткөнбүз, толугу менен гос стандартка жооп берет да. Көп кабаттуу үйлөрдө суу маселеси бар да. Анан сиздерде бул суу маселеси, суу менен камсыздоо кандай каралат? Суу маселеси көбүнчө биздики баягы кайра эле келип локацияга келип эметет да, таянат да. То есть, например, бул Бишкектин четкерек жерлеринде да азыр чоң объекттер курулуп атат. Ошол жерлерде көп учурда суу маселеси болуп калат да. Же болбосо чоң этаждарды курганда да 14, 15, 20 этаж курушат го. 9 этаж кургандарда көп учурда напордон анчалык эле маселе болбойт да. Бирок ага карабастан биз двойной эме менен алып атабыз. Жана тариф деп коет, жана канча суу кетиш керек экен дегенчи. Буюрса биздики 9 этаж локациясы деле бар центрда. Бул жерден суу менен перебой проблемасы жок, напордо проблема жок. Менин оюмча суудан эч бир маселе болбойт да. Ала Тоо турак жайындагы батирлер сатыкка чыктыбы? Баалары тууралуу дагы айтып кетсеңиз. Ала Тоо турак жайдын кудай буюрса продажасын эми баштап атабыз, стартын баштап атабыз. Биз азыр мына өзүңүздөр көрсөңүздөр бул этаж кылып айтпасам 7-этажда турабыз, жок 8-этажда турабыз, 8-этажда. 7-этажда болсо атайын усиленияларын коюп даярдап жатышат. Буюрса уже кирпич, газоблок коюлуп бүткөнү калды да. Анан эми стартты баштап атабыз. Буюрсачы азыр бирин-сирин кардарлар келе башташты. Официалдуу стартты ушу декабрь менен баштап атабыз, ачып атабыз. Буюрса келе берсеңиздер болот да. Баалар жөнүндө маалымат берип кетсек, 1 чарчы метри накталбай төлөм болсо, 100% наличка төлөсө, то 1 квадратный метри $1100 болот да. Эгерде в рассрочка алам десе, 1 жылга рассрочка бар биздечи. Анда бирок баасы $1250 болуп калат. Бирок биз 2025 жылдын аягына чейин ключубузду тапшырып беребиз. Кирип жашап, жаңы жылды 2026 жылды өзүңүздүн квартираңызга тоссоңуз болот да. Ал эми мамлекетке эксплуатацияга болсо, планыбыз боюнча буюрса 2026 жылы тапшырып сизге колуңузга техпаспортты беребиз деп пландап атабыз. Ал техпаспорт алгандан кийин сиз кааласаңыз залогко коюп, же ипотекага коюп, мамлекеттен 20 жылга, 25 жылга бөлүп төлөгөдөй кылып алсаңыз, толук мүмкүнчүлүгүңүз болот да. Анан үй курууда деги эле эң көп убакыт, анан эң көп каражат кайсы нерсеге кетет? Негизи бул высотка курганда, высотка дегенде көп кабаттуу үй курганда, биз Кыргызстан сейсмоопасный зонадабыз да. Ошон үчүн жер титирөөлөр көп болгон себептен бизде жер титирөөгө аябай басым жасалат да. Ошон үчүн бизде бул железобетонный каркаска аябай көп чыгым каражат сарпталат да. Себебинде арматуралар аябай бекем болуш керек, алардын связкалары жакшы болуш керек, бетондун сапаты жакшы болуш керек. И ошолордун баары тең нормасы менен куюлганда эң көп каражат негизги ушул бетонный каркасына кетет да. Ал эми биз болсо жогорку эле суроодо айтып кеттик, эми старт продажды баштап атабыз. Эми старт продажды баштап атканыбыздын себеби биз железобетонный каркасын бүтүрүп, дубалын коюп бүтөйүн деп калдык. Бул деген эң көп кеткен каражаттын баарын биз өз чөнтөгүбүздөн чыгарып салып,
Андан кийин анан кардарларга мындайча айтканда биз өзүбүз уверенный болгондон кийин курулуш токтоп калбайт же болбосо курулуш кымбаттап кетет деп коркунучтан жокко чыгаргандан кийин ушул коркунучу жокко чыган. Андан кийин анан кардарларга мындайча айтканда сатыкка чыгарып жатабыз. Компаниянын алдыңкы 5 жылдык кандай стратегиялык максаттары бар? Буюрса ADEX курулуш компаниясы азыркы учурда ушул 2024-жылы биз негизи буга чейин СИП менен үйлөр салабыз да, америкалык эмес, дүйнөлүк ассоциацияга мүчө болуп кирдик. Штаб-квартирасы болсо Америкада, Вашингтондо экен. Ал жерде болсо СИП панелден курган эле 6000 компания башын биктирген организация. Ошол жерге мүчө болуп кирдик. Кудай буйрса ушул январь айы барып Кыргызстандын атынан, дегиз эле Центральный Азиянын атынан барып выступать этип ошол жерден сөз сүйлөп келебиз буюрса. Анан ошол жерден барып компаниялар менен биргеликте меморандумга кол коюп түшүп, алар менен иштешип, обмен опыта кылып, алардын опытын дагы Кыргызстанга алып келебиз деген чоң пландарыбыз бар да. Анан бул Кудай буйрса бисмилла деп биринчи объектибиз. Биринчи объектибизди максималдуу түрдө кардарларды жанакы сиз айткандай эле обезопасить этип туруп анан продажага чыгарып атабыз. Буйруса 2026-жылы ойдогудай болсо дагы ушундай көп кабаттуу үйлөрдөн бир нечөсүн пландап жатабыз буйруса. Анан аны дагы убакыт келсе буйруса конкреттүү түрдө кайсы объекткен, кайсы жерде жайгашкан экени жөнүндө дагы маалымат беребиз деген ишеничтебиз да. Жарандардын суроо талабы өзгөрүп жатабы? Эмнелерге көп басым кылып жатышат? Азыркы учурда эми өзүңүздөр көргөндөй мисал катары айтып кетейин. Ушул эле ИАЭС мамлекети бар го, мамлекеттери бар го, СНГ мамлекеттеринде. СНГ мамлекеттеринде 2024-жылы курулуштун объему общий 3,5-4%ге көбөйүптүр да. Ал эми Кыргызстанда болсо ушул 2024-жылы 38%га курулуш аябай көбөйдү да, общийче. Бул өтө чоң рост болуп эсептелет. Анан элде деген бул строительный сектор деген бул экономиканын мотору десек болот да. Например, бул мультипликационный эффект берет дагы, бүт экономика күчөйт да. И ошол моментте элдер куруп да жатат, элдер алып да жатат, өзүңүз билгендей. Строительный компаниялар күндөн күнгө пайда болуп жатат, жок болуп жатат. Ошол себептен кардарлар неге басым жасашат? Биринчиден репутацияга да. То есть компания бир күндүк эмеспи, мурда салган объекттер бар беле, жок беле, мурда салып берген же болбосо квартира саткан кардарлар менен кандай мамиледе деген нерсени эске ала башташты да. Андан тышкары, мисалы, уже более конкретно келсек, компанияны тандады деп болуп, бир компаниянын репутациясы аларга жакшы көрүнүп, тандагандан кийин экинчи мен даже суранып кетет элем, эмнеге басым жасаш керек деген. Эмнеге басым жасаш керек дегенде мен суранып кеткен нерсе бул документациясында да. Документациясы дегенде болсо, мисалы мына могул объект жөнүндө айтсак, бул объекти болсо жери кызыл китепте да. То есть бул кызыл китеп деген болсо, бул жеке менчик. То есть сен ал жердин толук кандуу ээсисиң, кааласаң сатасың, кааласаң мындайча айтканда өзүң кармайсың деген нерсе да. Антпесе бизде көп учурда аябай окуялар көп, Кыргызстанда, особенно Бишкекте, мамлекеттен 5 жылга, 10 жылга, 20 жылга жашыл китеп менен эле арендага алып, ал жерге келтеген чоң болгон, мындай болгон көп кабаттуу үй куруп, анан үйдү сатып жибергенде строительный компания чыгып кеткен да. И тигилер болсо техпаспортун ала албай, жерге үй квартирасына менчик ээ боло албай калган учурлар көп да. Ошон үчүн биринчи очередте жердин документин караш керек, обязательно кызыл китеп болгону. Кызыл китептин карагандан кийин, кызыл китептин дагы бир маанилүү нерсеси бул, кызыл китеп жеке адамда болбош керек, ошону да караш керек. Себебинде укуктуу юридикалык организация салып аткандан кийин, ошол юридикалык организация жердин да ээси болуш керек дагы, и ошол саткыдай болуш керек да. Мисал катары, бул биз жерликтен айтып кетсек, биз да ошого алдын ала эле басым жасап, ошондой кылып койгонбуз да. То есть жер толук юридикалык компания сатып алган, өзүнүн балансында, и сатканда дагы эртеңки күнү маселе болбойт да. Андан кийин болсо, азыр барып текшерсеңер болот, кайсыл жерде салынып аткан болсо, ошол жер арестте жокпу, мурда кредитте турган эмеспи дегенди текшерип коюш керек да. И азыркы учурда кандайдыр бир чектөө коюлган эмес экенин карап коюш керек да. Себеби дегенде арестке коюп койгон болсо, сиз эртеңки күнү квартираларыңыздын документин бүтүрө албай калышыңыз толук ыктымал да. Ушул нерселерди эске алыш керек. Анан эми баары эле билгендей центральный отопление болуш керек, анан газовое отопление болуш керек деген нерселерге да басым жасашат көп учурда кардарларчы. Бирок бир нерсени баса белгилеп кетет элем. Бизде Кыргызстанда баарыңыздар билесиңер, кыштын кыран шилдесинде бизде ТЭЦ-сузда чоң бир авария болуп, ошол авария болгондон кийин азыр жаңы салынып аткан бир дагы объектиге мамлекет центральный отопление кошконго уруксат берген жок да. Ошол себептен эгерде сиз азыр строительный компания издеп, биздикиндей сыяктуу этапта болгон курулуш болсо, сизге ал биз центральный отопление кошулабыз десе, менин оюмча ушул жерден бир жакшы бир ойлонушуңар керек да. Себебинде мамлекет бир дагы
компанияны бир дагы объектини центральный отопление кошпой жатат да. Мисалы биздикин болсо биз центральный газовый отопление кошулуп атабыз. Автономный ар бир комнатада өзүнүн автономный котел болот дагы. Канча миң сомго жакса, мисалы, ошончо миң сомго төлөйт. Мисалы катары көп учурда бизде ойлошот, обязательно центральный жакшы депчи. Мисалы караңыздар, азыр уже декабрга келип калдык, күн жыпчылуу да. Соответственно, сиз жакпайсыз да. Центральный болсо сен жаксаң да жакпасаң да төлөйсүң да. Бул жерден болсо сен кааласаң жагасың, кааласаң жакпайсың да. Бул дагы бир мындайча айтканда менин оюмча замандын талабына жараша бир жакшы бир өзгөчөлүк деп айтып кетсек болот да. Болочоктогу жашоочуларга эмнени убада кылып бере аласыздар? Болочоктогу жашоочуларга биз Кудай буйрса аман болсок, кыргызда сөз барга, бөөдө жала, бөөдө кырсыктан Кудай сактаса, Кудай буйрса өзүбүзгө алган жоопкерчилигибизди так аткарып бергенге кепилдик бере алабыз. Себебинде да биз бул чоң объект болгону, биринчи эле объектибиз болгону менен биз деген курулуш секторунда 8 жылдан бери иштеп келатабыз. Мисалга катары айтып кетсем, бул объектибиз бизге 8000 эле квадратный метр, мындайча айткандачы, чоң көрүнгөнү менен бир жерде да. Мен болсо, сип панели менен салып аткан объектибиз бул сезондо биз почти 30 000 квадратный метр мындай жер тамдардан салдык да. То есть курулушта мындай жакшы эле бир опытыбыз бар деп айта алам да. То есть ошол себептен биз бул нерсени баштагандан кийин 70% бүтүрүп чыгарып атканыбыздын да себеби ошол. Эмне жоопкерчилик алсак, биз менен договор түзүп атканда договордо ар бир пункту жазылат. Биз подписоо тапшырып беребиз, подписоодо эмне керет дегендеричи. Фасады бүтөт, отоплениясы бүтөт, терезелер коюлат, эшиктер коюлат деген нерселер бар да. Ошонун баарын тең биз өз убагында коюп, салып, сиз болсо 2025-жылды жаңы жылда Кудай буйрса үй бүлөңүз менен сонун бир ёлканы коюп алып, ушул жерден тоссоңуз болот. Ушул деги эле курулуш индустриясында кандай көйгөйлөр жаралат? Курулуш индустриясында бизде эми Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин дагы экономикабыз токтоп келип туруп, акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атпайсызбы? Темп развития, өнүгүүнүн темпи өтө катуу болуп жатат. И ошол жерде кыймыл болгон жерде дайыма билесиздер мындай. Орусча айтып кетейин, эми недобросовестный компаниялар, недобросовестный предпринимательдер пайда болот да. Мисалы мен бул эл менен көп жылдан бери иштешип келатам. Жылына кайрылышат мага кардарларчы. Сип панели менен да салабыз, салбайбыз деген компаниялар көп. Ошолордон алданып калгандар келет, квартиралардан алданып калгандар келет. Анан мен өзүм да YouTube'да, Instagram'da видеолорду выкладывать этип, элдерге кеп кеңештерди берип, мындайча айтканда онлайн консультация беребиз да. Ошол консультацияны алганда кез-кезде элдер келип, кадимгидей эле менден совет сурашат да. Бул жерде кандай кылабыз депчи. Ошол себептен мен ар бир кардамдан суранып кететем. Мисалы да. Сиз квартира алып атсаңыз, кутулуктап кетейин жана койдучу. Квартира алып атсаңыз, азыркы учурда мамлекет дагы бир кадам таштады, чтоб строительный компаниялар элдерден алдап кетпесин деп, ар бир курулуп аткан объекти сизге квартираны сатыштан мурда ал мамлекеттин реестры бар. Реестр строящихся объектов дейт да. То есть курулуп жаткан объектилердин тизмеси деген бар да. И ошол жерде өзүнүн номеру болот. Ошол жерде кайсыл компания салып атат, кайсыл компания сатып атат жөнүндө маалымат бар да. И кайсыл стадияга жетти. Обязательно милдеттүү түрдө ошол жерде бар экенин текшеришиңер керек да. Эгерде ал жерде жок болсо, значит ал мамлекеттин нормаларын аткарган эмес, же болбосо экспертизадан өтпөй калган, эртеңки күнү документи бүтүшү өтө чоң бир проблемага айланат да. Андан кийин сиз ДДУ менен договор долевого участия деп коет. Договор долевого участия менен договорго кол коюп, кассасына акча төлөп, договорун алып печать менен үйүңүзгө эле жыргап кетип калбашыңыз керек да. Сиз ошол договорду алышыңыз керек. Барып туруп обязательно биздин госрегистрдан кадастрга регистрация кылып коюшуңуз керек да. Ошондо мамлекет ошол бүтө элек квартираны сиздин толук укуктуу квартираңыз деп сизге мындайча айтканда кепилдик бере алат да. Бир гана компания эмес, ал эми уже ал жерден мамлекет өзүнө кепилдик алат да. Бул сенин квартираң дегенчи. Бул высотка боюнча да. Ал эми жер тамдар боюнча айтып кетсек, мисалы жер там салдырам деген кардарлар болсо, ал строительный компаниянын тарыхын караш керек. Реалдуу түрдө ошончо үй салып жүргөн эмеспи? Страничкасына кирсе эле көрүнүп калат. Интернеттен алган сүрөттөрбү же өзү салган объектилерби депчи. Андан кийин болсо, экинчи маселе, үйдү такташып атканда квартираныкынго мейли, квартираныкын кардар өзү чече албайт. Бетондун калыңдыгы канча болуш керек экен, арматуранын калыңдыгы канча болуш керек экен, же болбосо терезе кайсыл компанияны коюш керек экенчи. Ал эми жер тамдыкында болсо, ар бир кардар өзү чечет да. Мен 1000 сомдук терезе коюп атат элем, же болбосо 5000 сомдук терезе коюп атат элем депчи. Ошол себептен жер там салдырып атканда, сиз строительный компания менен макулдашып атканда, милдеттүү түрдө алардан эсебин алышыңыз керек да. Эсеби болсо детальный болуш керек да. Так
өзүнчө бөлүнгөн. Бетонго, фундаментке канча акча кетет, канча арматура кетет, кайсыл размердеги арматура кетет, российский кетеби же местный Кыргызстанда чыгарылган арматура кетеби деп ошонун баары так жазылган болсо, эртеңки күнү сиздин укугуңуз толук кандуу корголгон болот да. Андан тышкары жакшы бир суроо берип кеттиңиз, бул өтө орчундуу маселе болуп атат. Кыргызстанда аябай көп строительный компаниялар ачылып жок болуп атат да. Ушул жылы Госстрой аябай көп компаниянын лицензиясын жокко чыгарды. Эгерде маалыматыңар бар болсо, баягы такыр иштебей же болбосо баягы тендерлерди алып, элдерди алдап кеткен компаниялардын баарын тең Госстрой чорный списокко киргизип, лицензияларын жокко чыгарып атат да. Сиз ошол себептен жер там салдырам десеңиз деле, чоң сан салдырам десеңиз деле, квартира алам десеңиз деле, ошол эле кайра Госстрой деген организациябыз бар биздинчи. Ошол организациянын өзүнүн сайты бар. Ошол сайтына кирип туруп, ошол жерден чорный списокко кирген компаниялар кайсы, такыр лицензиясын жокко чыгарып салган компаниялар кайсы экенин карап, өзүңүзгө маалымат алып алышыңыз керек да. Себебен ал жерде кичинекей жер там салган компаниялар дагы бар, жана мондай чоң высотка салган, Кыргызстанга аты башы чыккан компаниялар бар да. Ушул убакка чейин өзүңүздүн тааныштарыңызга же туугандарыңыздарга салып берген учурлар болду? Мисал катары SIP панель жөнүндө айтып кетсек, бул биринчи объектибиз бүт элек го. Ал эми SIP менен биз көп эле кишиге салып берип атабыз. Буюрса мен Adex International курулуш компаниясын ачкандан кийин эле биринчи объекттердин бири болуп мен атамдардын үйү болгон. Мен өзүмө атамдарга үй салып бергем. Андан кийин болсо эң улуу байкеме үй салып бердим. Эң улуу байкеме Нарындашайт, ошол байкеме үй салып бердим. Андан кийин дагы бир байкеме үй салып бердим. Мен өзүмдүн бул родной байкелерим да. Анан дагы бир байкем бар эле. Ага болсо азыркы учурда эл аралык стандарт нормаларга хас ISOго жооп бергенде болуп, атайын цех салып берип атабыз да. Бал менен иштейт ал байкем. Бал Кыргызстанда билесиз го, бал өндүрүү жакшы го. Ошол балды переработка кылган, эл аралык стандартка жооп берген цехти SIP панелден салып берип атабыз да. Бул мен жакын туугандарым да. Анан ал эми таныш жора жолдошторум болсо баарын эле салып берип атабыз. Өзүбүздүн компанияда иштеген балдардын баары эле SIP панелден үй салып, очет менен баары тең эле үйлүү болуп баратат. Буюрса биздин өзүбүздүн бир слоганыбыз бар, SIP панелизация дегенчи, тиги Ленин өз убагында тиги мамлекеттерди электрификация кылса, биз Кыргызстанды SIP панелизация кылабыз деген максатыбыз бар да. Кардарларга эмнени сунуштайсыз? Кардарларга буюрса эмнени сунуштамак элек? Эң негизги бактылуу болгонду сунуштайбыз. Ал эми ошо бактылуулуктун бир кандай десем, бир бөлүгү бул ошол адамдын үй бүлөнүн өзүнүн үйү болгону да, өзүнүн уясы болгону да. Ошол себептен негизги эле бактылуу болушун каалайм. Бактылуу болгондо дагы татыктуу үйдө да. Татыктуу үй десе, албетте жөнөкөй, кичинекей, эч условиясы жок үйдө деле бактылуу жашаса болот, бирок условиясы менен болсо андан жакшы болот да. Ошон үчүн заманбап, замандын талабына жооп берген, милдеттүү түрдө Америкага же Европага барып эмес, Кыргызстанда туруп Америкада да жашаса болот болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бактылуу үй бүлөгө татыктуу үй демекчи. Эгерде сиздерге кандайдыр бир суроолор пайда болсо, төмөнгө байланыш номерлерди жана ошондой эле баракчаны калтырып коебуз. Кайрылып туруңуздар.